Өткөндө ошо канаттуулар боюнча айтып бердим. Мына канаттуулар деп жалпысынан айтылат. Анын ичинде чымчык да бар, карга да бар, алып кара куш да бар. Канчалык ошо бийик алып кара куш ааламда жүргөндүктөн ааламдык тастан бул ааламдык философия, мына мен сүйлөп аткан ааламдык түшүнүк өтүүчү философия. Эртөштүк чала жан болуп жатып калганда, мурун жакшылык кылган үчүн алып кара куш көрүп туруп сугунуп алып, балдары чырылдап ийгенден кусса эртөштүк чүчкүрүп тура калып атпайбы, өлөт болуп. Эмнеге дегенде ичи толтура энергия алып кара куштун. Ааламда бийиктикте жүргөндүктөн. Анысы кандай ошо Кыргыздагы улуу тоодо жашагандыктан, улар үнүн уккандыктан ошондой энергиясы бар. Ошон үчүн кыргыз пендени периште кылып жарата алат. Мына жана алып кара куш жутуп алып энергия болгондуктан. Мына Арыстан Алай дейт, же болбосо кийин ушу илимдештерди айтат, өскөндөрдү айтат. Пенделерди периште кылып чыгаргыла депчи. Ал эмне менен? Энергияда өтөт. Дух да бар сенде. Түшүнүк да бар сенде, кара куш менен иштеген, күн башсың. Карга бокчок ит дейт го. Карга бокчок иликте кайдан келтасың дейт. Таң атып келет кыркыркырк деп. Ал деле канаттуу, ал кара. Анысы кандай чубак замандашым айтып коет элем, айтып койгум келет. Мен түшүнгөндү түшүнө албайсың сен бул өмүрүңдө. Сага аял үндүү үн берсе, аялдын үнүн берсе. Мага көктүн жүзүн берген Аалам. Бийик аң сезим берген. Күчтүү дух берген. Ошондуктан кыргыздан алысыраак бол. Арабың жакын сезилсе, ак сезилсе, жолуң ачык. Ар улуттун да ошондой өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн кыргыз ааламдын ордун аткарат. Ааламдан келген өкүл болгондон кийин жоопкер, ааламдык түшүнүк адамзатты өткөрүүгө. Кыйкыра бер эртең менен асаныңды. Бирок ойлончу, адамгерчиликпи гана, момун мусулман силер адамбыз деп жүрүп атасыңар. Адамгерчилик ошол. Бала уктап атса кыйкырбайсың эле микрофон менен. Деп коесуң, кичине ишарат бересиң. Анысы кандай ааламды сыйлачы, тынчтыкты бузбай. Айдан адам аян алат дегендей, ааламда аалам келип анан аян берет. Адамзатты сыйлачы. Жөн эле оозуң менен кыйкырчы. Кудай деле ошол бул элдин тынчтыгын бузбайын деп ишарат кылып атпайбы деп Алла асманда көрүп турган болсо, тилегиңди кичине орундатар. Мына урматтуу улуу журтум, ошондуктан динден эмнеге чыгыш керек дегенде, жаратуучулукту иштете албай калып атат. Кыргыз жарата билген да, назары менен, батасы менен. Балам жолуң ачылсын, ак жолуң ачылсын деп эле бата берген да. Мен да бата берем, ак жолуң ачылсын деп. Эмнеге? Ааламдык ишке чыксаң. Бул ак жол да. Адамзатка кызмат кыл. Кудайдын ордун аткар, улуулукка үндөп кал. Тилмеч бол. Көсөм бол. Чечен бол. Аң сезимиң бийик болсун. Эки көзгө алдырба. Мына жарата билген. Мына урматтуу улуу журтум, адамзаттын өнүгүү, дүйнөлөшүүнүн биригүүсү ушундай. Башка жол жок.